Саламатсыздарбы? Кут дарагына же болбосо Павлония дарагына кызыгуучулар. Дагы бир-эки суроого жооп берейин. Элдердин суроолору боюнча. Кут дарак. Бул ата мекени, родинасы Япония менен Кытай болот. Бул 100 миңдеген жыл мурун болгон. Ошол жактан алып келинип, азыр Кыргызстанда популярный болуп көбөйө баштады. Доорлорго тиксеңиздер, жакшы өсөт моундай. Красивый болуп. Эгерде чекчи срез кылып, то есть кыркып салып жердин үстүнөн жөн койсоңор, түз строй материалга өсөт. Бир суроого жооп берейин. Эгерде доорлорго үйдүн астына тиге болсоңуздар, асфальттан үйдүн фундаментинен 2,5 метрден кем эмес аралыкта тиккиле. Себеби 3 жылдан ары жака бул тамыры өтө күчтүү болот. Абдан күчтүү болот дагы, фундамент менен фундаментти талкалап, же болбосо көтөрүп, же болбосо асфальттарды талкалап силерге зыян келтирип коюшу мүмкүн. Ошон үчүн асфальттан, үйдөн, фундаменттерден 2,5 метрден кем эмес аралыкта тиккиле. Ошону мен совет берем. Кийинкиси, могул жерде көрдүңөрбү мына? Тиги жерге чейин өсүп келиптир, кыш болуп анан өсүп кеткен. Себеби бул текчи срез болгон эмес. Ошол жерден основной бутагын сындырып салганбыз, жанынан чыккан бутак ошондой болуп өсүп калган. Буну келерки текчи срез кылабыз, то есть теги алдынан кыркып салабыз. Анан ошондо бул түптүз жана бат өсөт, абдан жакшы өсөт. Көпчүлүгү суроо берет дагы. Мен тиктим эле жакшы өспөй жатат деп. Анын себебин айтайын, мындан каргыла. Могул менен могул көчөт менен. Могул көчөт экөө бирдей тигилген. Эмнеге бул өспөй турат? Жоон айтам. Байкасаңар, могу арыкта суу бар. Судан алысыраак тикпесеңер, нымга жакын ным постоянно боло берсе, монтип өсө албай калат. Бул биринчи причинасы. Тиги жак жакша өсүп аткан себеби, ал жак жогору турат дагы. Могул арык, а могул жак ылдыйыш. Ылдыйышка суу ылай чайкай берет дагы, суу тебе берет. Мына эме көчөттүн тамыры постоянно ным болуп тура берет. Ошол себептен карагыла. Дайыма ным болуп тура бергенине байланыштуу мындай жакшы өсө албай калат. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн кандай жерге тигиш керек? Арыктан алысыраак тиккиле. Ным жерден алысыраак, ным баткак жерде өспөйт. Кумдуу жерде, таштак жерде, туздуу жерде өсө берет. Бир жакшы өсөт. Болгону болотчу жерде өспөй калат. Анан арыкка жакын тигип койсоор, монтип өспөй кыйнала берет. Тамыры ным көп жерде көп туруп калса, тамыры чирип калат. Мына ошого дагы бир мисал, мына. Көрсөңөр. Могул буталган эмес. Бул да текчи срез болот, анан түз өсөт. Мына ошондой эле бул жакта. Могул огород сугарылат постоянно бизде. 2 жумада бир. Бул жер ылайы чайкалып, то есть ным болуп турат, ошол ным болгон жерде, постоянно ным болгон жерде монтип жакшы өсө алып алган. А так тиги чоңдор менен бул кичинекей көчөтүбүз бардыгы бир учурда тигилген. 2023 жылы. Курук жерлерге тигип, бир жумада бир, же болбосо 10 күндө бирден сугарсаң, абдан жакшы өсөт. Кийинкиси могулар текчи срез болгон. Байкап атасыңар мына, түз өскөн. Мынанын бийиктиги 5,5 метр. Быйыл марттын 20-сы текчи срез кылганмын. Көрдүңөр канча өстү. Булар текчи срез боло элек. Могул да текчи срез болгон. Марттын 20-лары. Быйыл мартта кесилген. Почти апрелде. Көрүп атасыңар, мына 7 метрге өстү. 7 метрге өскөн себеби бар. Мен 8 метрден кем эмес өстүрөм дедим эле. Өспөй калды. Себеби мен жумушка байланыштуу 1 ай, 1,5 ай кечигип келсем, тиги жактан полностью бутактап кетиптир. Бутактап кеткенде күчүнүн баары бутак кетип калды. Бутактарын алып турганда бул боюна кетмек. Дагы 8 метрге өстүрмөкмүн.